Ош шаарындагы соода борборунун алдында милиция кызматкерлери менен жай тургундар катышкан чатак боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Т-медиага Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Окуя 7-сентябрда таңкы саат 4-тө болгон. Ошол учур видеого түшүп калган. Анда бири-бирин ургулаган топ адамдын ичинен формачан кызматкерди да көрүүгө болот. Видеодо эки жигит унаасынан бычак жана сойыл сымал буюм алып чыгып, милиционерди коркутуп кубалаган. Турмуш басылмасы өздүк булактарына таянуу менен окуяда 4 милиция кызматкери сабалганын жазып чыкты. Күбөлөр милиционерлер да мас абалда болушканын айтышкан. Милиция кызматкерлери өздөрү барып тийишип, балдарды түрткүлөгөн. Милициялар деле берки жигиттер да мас болушкан. Милиция формачан болгон. Форманын үстүнөн эле спорттук кийим кийип алышыптыр дешкен күбөлөр. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жаза кодексинин 266-беренеси боюнча катталды. Замир Сыдыков мушташкандардын арасында милиция кызматкери да бар экенин ырастады. Буга байланыштуу ички иликтөө кызматы окуяны териштирип жатат. Милиция кызматкерлери кайсы болду? Булар масмы? Hazır sayı video.